Барпы айылынын тургуну Бактилла Орунбаева кызы Айдананы диний билим алуу үчүн ушул медресеге тапшырган. Ал окуу жайдагы шарттар менен жакындан таанышып, билим берүүнүн деңгээлин канааттандырарлык деп баалады. Ата-энелер мындай окуу жайлардын тарбиялык мааниси жогору экенин белгилешет. Мен кызымды былтыр сентябрда ушул жерге медресеге бергенмин. Азыр 1-курс буйруса. Бергениме эч качан өкүнбөймүн. Буйруса бардык илимдерди алып жатат. Диний илимдерди дагы алганына кошумча Кыргызстандын тарыхы, кыргыз тили, русский язык, медицина илимдерин и компьютерду дагы өздөштүрүп кетип жатат. Бүгүн ачык сабак болгонунан түнү кызым медицина илимине даярданып, ооз көңдөй жөнүндө бүт плакаттар тартып даярданып келди. Азыр сабагына катышып чыктым, аябай жакшы. Муфтият бекиткен программа боюнча 5 негизги предмет тереңдетилип окутулат. Мындан тышкары кыргыз тили, адабият, тарых, география жана информатика сабактары да камтылган. 200 окуучуга 20 мугалим билим берет. Бул сабактар биздин студенттерибиз үчүн өтө кызыктуу болуп жатат. Сабактарды жөн гана лекция түрүндө эмес, болушунча алардын түшүнүгүн бекемдөө максатында ар түрдүү оюндар менен өткөнгө аракет кылып жатабыз. Сабактарда кыздар активдүү катышууга аракет кылышат. Бизге дүйнөлүк сабактар деле өтүлүп жатат. Диний гана эмес, жана бизге дүйнөлүк сабактардан Кыргызстан тарыхы, информатика, медицина сабактары өтүлөт. Мисалы бизге информатика сабагынан компьютерлер жетиштүү, Wi-Fi бар, жана устазалар дагы тактап өтүшөт сабактарды, бардыгы түшүнүктүү. Бул окуу жайда кыздарга диний билим менен катар жалпы орто билим да берилет. Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайлардын теология багытында тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул келечекте кесиптик өсүүгө жол ачат. 5 предмет окутулат. Санай кетсек, кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстан тарыхы, анан кийин география, информатика сабактары, ошондой эле кесиптик баягы биринчи жардам, медициналык жардам боюнча дагы сабагыбыз бар. Мугалимдерибиз ошол өзүнүн дипломдору менен бизге кыздарыбызга ошол нерсени түшүндүрүп сабак беришет. Манас шаарындагы Дани Махмудов көчөсүндө жайгашкан медресе 2023-жылы ачылган. Ошондон бери 200гө жакын кыз билим алып бүтүргөн. Жалал Абад облусунда учурда 3 диний институт, 13 медресе жана 12 окуу борбор иштеп, жалпы 28 диний билим берүү уюму бар. Репрессияга кайсы чыгармачыл адамдар курман болгон эле репрессияда? Кыял Сабирахунова, Бейбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаарынан.